Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мубарак хадистеринде келет. Алланы зикр кылган адам менен Алланы зикр кылбаган адам тирүү менен өлүктөй дейт. Бухари шарифте келет. Алланы эстеген адам ал тирүү, Алланы эстебеген ал өлүктөй дейт. Анын жан дүйнөсү, руханияты тирүү анын. Алланы эстеген. Аламдын кожоюн эстеп атат, хазяин. Өзүнүн жаратуучусун, өзүнүн ээсин эстеп атат. А эстебеген жок, ал өлүк сыяктуу дейт. Тирүү болсо дагы өлүк сыяктуу дейт. Ошон үчүн аалымдар айтышканда, өзү чыныгы аалымдар, алар тирүүлөр, өлсө дагы. Жахилдер өлүктөр, тирүү болсо дагы дейт да. Жахил деп надан иштегенин билбегенден. Булар тирүү болсо дагы өлүк сыяктуу экен да. Тирүү болсо да. Бул шайтандын ошон үчүн бейкапарлыкта адам гафил болуп калганда ошо момент кире деген арам ой, арам сөз, арам иштерди, арам кыймыл аракеттерди кылдыртканда, ушу Алла менен связь үзүлгөндөй кылдырат экен да. Күнөөнү ошол убакта кылдыртып калат экен да. Демек шайтандын кирген ушу жолунан сактаныш керек. Кантип ала бидикриллахи татмаиннул кулуб, жүрөктүн рахаты, бейпилдиги, тынчтыгы Алланы эстөөдө гана. Алланы эстегенде гана адам жүрөк рахаттанат деген. Жүрөк тынчтанат. Кандай гана башына сыноолор келбесин, кайгы келбесин, неаматтар жабасын, кандай гана болбосун, жүрөктүн бейпилдигин Алла Таала өзүнүн зикирине коюп койгон да. Байлар зикир кылса, байлардын жүрөгү тынчтанат. Бийлер зикир кылса, бийлердин жүрөгү тынчтанат. Кембагалдар зикир кылса, кембагалдар. Ооруп атса дагы зикир кылсачы, оорушу мүмкүн. Башы, тиши, путу, колу, бирок жүрөгү оорубайт анын. Анын жүрөгү тынчтанат. Алла өзү айтып атат: "Ала бидикриллахи татмаиннул кулуб." Алла субханаху ва тааланы эстөөдө гана жүрөктөр рахаттанат. Ооруп атып да рахаттанат. Кээ бир адамдар бар, ден соолугу жакшы болуп кыжалат болот. Сиз ооруп атып рахаттанасыз керек болсо. Качан Алланын зикири болсо. Кээ бир адам курсагы ток болуп кыжалат болот. Сиз ачка болуп рахаттанасыз. Ачка болуп рахаттанат адам. Кээ бирлер бай болуп кыжалат болуп, сыгылып, кайгыга батып, жер тардан. А бирок кембагал болуп рахаттанасыз. Алла субханаху ва таала адам баласын көкүрөгүнө эки жүрөк жараткан эмес. Эч бир көкүрөккө эки жүрөк жок, бир жүрөк болот. Жалгыз Алла Тааланын өзүнүн ого ишеним, өзүнүн мухаббаты, өзүнүн коркуу үчүн мынакей момундун жүрөгүн. Жүрөк жөнөкөй нерсе эмес экен да. Пайгамбарыбыз айтты да: "Ала инна фил жасади ла мудга, ида салухат салухал жасаду куллу, ва ида фасадат фасал жасаду куллу, ала ва хиял калб." Кавардар, кулак салуу койгула. Адамдын денесинде бир муштундай эт бар. Оңолсо бардык дене мүчөлөрү оңолот. Бузулса бардык дене мүчөлөрү бузулат. Ал жүрөк деп айтты. Жүрөк адамдын бадышасы. Оңолса адам оңолот, адам оңолса алам оңолот. Жүрөк бузулса адам бузулат, адам бузулса алам бузулат. Ошон үчүн пайгамбарлар адам баласынын жүрөгүн оңдош үчүн келген. Пайгамбарлардын мураскорлору, алымдар дагы адам баласынын жүрөктөрүн оңдош үчүн. Жүрөк эле оңолса, алхамдулилlah, тилдин сүйлөгөнү, көз караш, укканы, алкымы, жегени, колдун кыймыл аракети, толук эле дененин кыймыл аракети оңолот экен да. Шайтандабай калат экен. Бирок ушу шайтандап кетпес үчүн Алланын да бир неаматтары. Кээде кичине кайгы берип коет, бул дагы жакшы. Калла иннал инсана ла ятга. Инсан кутуруп кетет дейт Алла Таала. Не дейт? Кутуруп кетет экен да. Дайым эле бай болуп, дайым эле бий болуп, дайым эле ушундайларда болуп өрө турган болсо, барып туруп, Фираун кандай болду? Фираундун өмүрү тиши ооруган, башы ооруган эмес да. Ошон үчүн Алла Таала кээде ушундай мусибат берип коет. Кээде кайгы берип коет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөдөн коштошуп атканда башы ооруган да, өтө катуу ооруган. Өтө катуу ооруган. Мына жердеги чыкыйдагы тамырлар катуу согупчу. Ушундай бир чүпүрөк менен байлап алат эле. Сахабалар зияратка келгенде айтат эле: "Баш ооруну билесиңерби?" Баш оору деген мындай. Капырлардын баш оорубайт дейт эле. Баш оору имандын белгисинен дейт эле. Буга көп эле неме боло бербеш керек депчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям
жөөтөр уу берип коюп, ошол уунун хижамат аркылуу чыккан, бир канчасы дагы эле калып калган экен. Өмүрдүн аягында ошонун таасирлери тийип турган да. Оорунун таасири. Мейли кандай болгон чакта дагы туугандар, инсандын ден соолугуна, мал мүлкүнө, абийирине, оң жак сол жак кыскача айтканда сыноолор келип турганы, бул инсан кутуруп кетпесин. Алла субханаху ва тааlanın кулчулдугунда бекем болсун деген, алхамдулилlah бул дагы неме. Болбосо адам баласы кутуруп кетет да. Ла илаха иллаллах демек Алла